Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү балдардын мүмкүнчүлүгү чектелгенине, улутуна, жынысына же жашаган жерине карабастан бардыгына бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Бул жылы Европа биримдиктин билим берүү кызматтарын жакшыртуу максатында учурдагы чакырыктарга жооп берүү долбоорунун алкагында 3 иш-чара өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен биргеликте уюштурулган Нижнечүй интернатында балдарды коргоо күнүнө арналган иш-чара. Бүгүнкү иш-чара мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоо боюнча Каржы министрлигинин абдан маанилүү демилгеси. Биз Европа биримдиги тарабынан бул иш-чараны колдоп жатканыбызга кубанычтабыз. Анткени биз да балдарды коргоо күнүндө эч бир бала унутулбашы керек деп эсептейбиз. Бул балдардын коомдо маанилүү ролу бар. Ал үчүн Кыргызстан буга чейин көп иштерди жасаган. Бирок ушундай балдарга бирдей мамиле кылуу үчүн калыптан калган жат көрүнүштөр менен күрөшүүбүз керек. Каржы министрлиги Европа биримдигине абдан ыраазылык билдирет. Анткени Европа биримдиги биздин кайрылуубузга абдан тез эле болгон бюджеттик кайрылуу болобу, эле мындай благотворительный боюнча алып келген жардам болобу, ошолорго абдан бат жооп берет да. Ошон үчүн абдан чоң ыраазылык билдирем. Жалпы билим берүүчү мектептерде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн инклюзивдик билим берүүнү жана айлана чөйрөнү илгертүүнүн жыйынтыктарын чыгарууга арналган «Бирге жашаганды үйрөнөбүз» аймактык конференциясы. В целом, в течение проекта нами было... Жалпысынан долбоордун жүрүшүндө 35 мектепте иштеген 84 мугалимди камтыдык. Биз мектеп деңгээлиндеги мугалимдерге өзгөчө билим берүү муктаждыгы бар. Ар бир бала үчүн жекече план түзүүгө жардам бере алдык. Ар бир мектепте инклюзивдик чөйрөнү өнүктүрүү боюнча пландарды түзө алдык. Бардык мугалимдердин жана мектептердин атынан, биздин уюмдун атынан биз алдыга койгон максаттарыбызды ишке ашырууга жардам берген бул долбоорду колдогон Европа биримдигине терең ыраазычылык билдиргим келет. Роза Отунбаева фондунун алкагында балдар борборуна келген Нарын облусундагы тоолуу, жетүүгө кыйын, алыскы райондордон келген чабандардын балдарына, анын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга уюштурулган иш-чара. Азыр бир система түзүп алдык. 100 бала бакча же центрлер, мындай билим берүү центрлер пайда болду. Билим берүү центр деген эмне себептен? Анткени бала бакчада берсек, ата-энелери болсо, бизди да окутсаңар деп ошентип чыгышты да. Биз ошентсек, демек биздин балдарыбыз ошо Кыргызстанды күчтүү, креативдүү, азыркы заманга жараша кылып өзгөртөлү. Мына ошол чоң аракеттебиз. Ошондой эле жакыр балдар бүгүнкү күндө 32% бала мындай адаттагы көнүмүш жакырчылыкта жашап жатат. Бул балдарга көчө эле министр айтты, эч кандай инклюзивдик мүмкүнчүлүк шарт түзүлбөй жатат. Мына мамлекеттин билим берүү саясаты да ошону күчөтүүнүн үстүндө иштеп жатат. Мына ошонун бири такай биз менен кызматташып келген Евросоюздун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алар тоо балдарына сонун кепкаларды, футболкаларды, өмүрү көрбөгөн куурчак театрын тартуулап, балдардын түпкүлүгүндө тим эле чыгармачылык керемет дүйнөсүнө чакырат.